урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таала өзүнүн улуктугу менен, кудурети менен бүткүл жаратылышта болуп жаткан нерселерди жүргүзүп турган зат. Аллах таала дүйнөдө махлуктардын арасынан эң шарапаттуу кылып адам баласын жараткан. Адам баласына Аллах таалам өзгөчөлөп акыл берген жана дүйнөгө келген максатыбызды Аллах таалам ачыктан ачык айткан. Адамдын дүйнөгө жаралган максаты жаратуучу Аллах тааланы таанып, анын өкүмдөрүн таанып, жакшы амалдарды кылуу. Качан адам баласы дүйнөдө оңолгон болсо, ааламдагы акыбал дагы жакшы болот. Качан адам бузулган болсо, ааламдагы акыбал дагы бузулат. Ошондуктан Алла субханаху ва таала өзүнүн ыйык китебинде айтып жатат: силерге кандай гана кыйынчылык, мусибат келе турган болсо, бир гана өзүңөрдүн колуңар менен кылган нерсенин себебинен болот дейт. Демек туугандар, адам баласы качан оңолуп, Аллахты таанып, жакшы амал кылган болсо, акыбал дагы, аалам дагы жакшы болот экен. Качан адам баласы максатын унутуп, жаман күнөө нерселер менен, Аллахтын өкүмүнө каршы нерселер менен алек болуп калган болсо, демек ааламдагы акыбал дагы өзгөрөт экен ошого жараша. Мезгилдин өз убактысында болбой калуусу бул дагы менен биздин кылган күнөөлөрдүн себебинен болот. Пайгамбар алейхиссалам берекелүү хадисинде айтты: Хажарул асвад бул бейиштен түшкөн ыйык таштардын бири. Хажарул асвад, кара таш. Меккеге кайсыл адам ажылыкка, умрага барган болсо, албетте адамдарга зыян бербестен туруп аны зиярат кылып, истилам кылуу бул жакшы мустахаб амал. Кимдерге мүмкүнчүлүк болгон болсо. Бирок ошол Хажарул асвад бул кара таш эмес. Негизинен бейиште түшүлгөн учурда Хажарул абьят эле болгон. Ак эле таш болгон. Пайгамбар алейхиссалам айтат: дүйнөдө адамдардын күнөөсү ошол нерсеге таасирин берип карайтып салган дейт. Муса алейхиссаламдын доорунда эмне болду? Жамгыр жаабай калды. Кургакчылык болду. Муса алейхиссалам ээн талага коомуну баардыгын чогултуп туруп эмне кылды? Аллах таалага кайрылып сурады: "Эй Алла, бизге жамгыр бергениң, кургакчылык болду, кыйналып кеттик." Аллах таала Муса алейхиссаламга айтып жатат: "Эй Муса, коомуңдун арасында бир адам бар, ал өтө күнөөкөр" деди. Ошол коомдун ичинен чыгып кетсин, мен анан силерге жамгыр жаадырам. Мына ошол учурда коомуна кайрылып Муса алейхиссалам айтты: "Силердин араңарда ушундай бир күнөөкөр адам бар экен. Ошол арабыздан чыгып кетсин, анан Аллах таала бизге жамгыр берет экен, берекелүү жашоо берет экен." Сөз ээсин табат дегендей, ошол адам өзүнү билди дагы, ичинен ушунчалык чын жүрөктөн Аллах таалага тооба кылды. "Эй Алла, ушунча жылдан бери сага күнөө кылып келсем, ушунча жылдан бери, ушунча убакыттан бери сен жашырып келгенсиң. Эми бүгүн мени ашкере кылып ачыкка чыгарбачы, эй Алла. Мен сага чын жүрөктөн тооба кылдым, менин күнөөмдү кечир" деп кайрылды. Аллах таала ошол заматта күнөөсүн кечирди дагы, жамгыр жаадыра баштады. Жамгыр жая баштады. Муса алейхиссалам кайрадан сурады: "Эй Алла, кандайча болуп калды? Биздин арабыздан эч ким туруп чыгып кетпестен эле жамгыр жая баштады." Мына ошондо Аллах таала айтып жатат: "Эй Муса, мен жана мындан мурда силерге кайсыл адамдын себебинен жамгыр жаадырбай жаткан болсом, бүгүн силерге ошол адамдын себебинен жамгыр жаадырып жатам" деп. Эмнеге? Себеби ал адам чын жүрөктөн Аллахка тооба кылды. Демек туугандар, келген акыбал дагы оңолуш үчүн эмне кылыш керек экен? Биринчиден Аллах таалага өзүбүздүн кылган катачылык, күнөөлөрдүн баардыгын моюнга алып, эмне кылыш керек экен? Аллага чын жүрөктөн тооба кылыш керек. Аллах таалам өзүнүн ыйык китебинде айтат: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха." Иман келтиргендер, силер Аллах таалага тооба кылгыла, чыныгы тооба кылгыла. Таубатан насуха, чыныгы тооба кылгыла. Азирети Умар радиаллаху анхудан таубатан насуха, чыныгы тооба деген кандай болот деп суралганда, Азирети Умар радиаллаху анху мындайча жооп берет: чыныгы таубатан насуха деген ушундай бир тообо, адам баласы Аллах таалага тооба кылгандан кийин кайрадан ошол катачылыкка, күнөөгө кайтпай турган болсо. Кандай эле желинден чыккан сүт кайрадан желинге кайтпаган сыяктуу дейт. Демек, чын жүрөктөн тооба кылуу жана ошол нерсеге эч качан кайтпоо. Адамга кыйынчылык, сыноо келген учурда түрдүү түрдүү акыбал келет. Дүйнө сыноо жашоосу адамдын өзүнө да келиши мүмкүн, кээде туугандарына келет, үй бүлөсүнө келет, дагы башка бир өзүнүн мал мүлкүнө келиши мүмкүн.
бизнесине келиши мүмкүн. Демек түрдүү сыноолор келет. Мына ошол сыноолор келген учурда кимге кайрылыш керек? Жаратуучу Алла субханаху ва таалага кайрылышыбыз керек. Мурдагы заманда бир окуя келет. Харун Рашид рахматулла алейхи өтө адилеттүү падышалардын бири болгон. Ошонун заманасында дагы элдерге бир сыноо кыйынчылык келет, ачарчылык болот. Бирок адамдарда мал десеңиз мал бар, акча десеңиз акча деле бар. Бирок адамдар тойбойт да, ачка. Харун Рашид рахматулла алейхи эмне кылды? Адамдарга күндө 2-3 мал атайын ысык тамактарды дайындатып, адамдарга таратып дагы берип көрдү. Бирок дагы эле адамдарда ачкачылык тойбойт. Демек бул ачкачылык, кургакчылык, жамырдын жабай коюусу, дагы башка бир нерселердин болуусу демек Аллах тараптан келген бир сыноо экен. Мына ошол сыноо качан бизден кетет деп Харун Рашид рахматулла алейхи ошол өзүнүн заманасындагы аалымдардын бирине кайрылат. Мына ошол учурда жанагы аалым ушундай жооп берет. Мен сизге бир окуя айтып берейин. Ошол окуянын ичинде сиздин сурооңуздун жообу бар дейт. Токойду башкарган арыстан болот. Адатынча арыстан бир жолу токойду кыдырып, айланып жүрсө, бир маймыл келет дагы. Арыстанга кайрылат. Арыстан, сиз биздин башчыбызсыз. Сиз биздин баардыгыбызды башкарасыз. Мен сизге бир өтүнүчүм бар эле, сизге бир муктаждыгым бар эле. Мына ушул баламды карап туруңуз дейт. Сизге аманат кылып таштап кетейин. Мен бир жака сапарга кетип жаттым эле, иштерим менен. Ушул баламды карап туруңуз дейт. Арыстан макул карап турайын. Маймылдын баласын алып, мойнуна миндирип алып, адатынча токойду аралап кыдырып жүрсө, өйдө тараптан бир бүркүт келет дагы, жанагы маймылдын баласын көтөрүп учуп кетет да. Арыстан эмне кылат? Жанагы аманат кылган эле, таштап кеткен эле, сактап калыш үчүн колунан келген аракетин кылат. Көп болсо 2-3 метрге чейин секирет, бийиктикке секирет, андан ары кудурети жетпей калат, көтөрүп кетип калат. Бир канча убакыт өткөндөн кийин жанагы маймылдын апасы келет дагы, эмне кылат? Менин балам каякта дейт. Айтат, асман тараптан бүркүт келди дагы, көтөрүп кетти дейт. Дегенде ушунчалык кыжалат болуп, Аллах Таала өтө чексиз мээримдүү болсо, ошол мээриминин бирөөсүнү дүйнөдөгү бардык макулуктарга тараткан. Ошонун себебинен жаныбар дагы өзүнүн баласына мээримдүү дейт го. Баласына болгон мээриминин себебинен өтө катуу таарынып, анан арыстанга түрдүү сөздөрүн айтат, каргыштарды айтат, өзгөчө аял заты болгондуктан, эмне кылат? Сен деген арыстан болсуң, сага мен аманат кылып таштаган болчумун, ишенген болчумун мен сага. Түрдүү сөздөрүн айтканда, эмне кылат? Арыстан айтат экен да. Кара дейт. Мен башчымын, туура, силерди башкарамын. Бирок мен дейт, жердегилерге башчымын дейт. Жердеги жүргөндөргө дейт. А бирок сенин балаңды алып кеткен бул асмандын макулугу дейт. Мен аларды башкарбайм дейт, асмандагыларды. Демек туугандар, келип жаткан кыйынчылык, сыноо, ачарчылык бул нерсе дагы дүйнөдө кылган иштерибиздин себебинен. Себеби сыноо, кыйынчылык кайсыл жактан келген болсо, ошол жакка кайрылган болсок, анан кийин Аллах Таала ошол сыноолордун баардыгын бизден алып туруп, жакшы акыбалга өзгөртөт экен.